Амана интернетке киргенде, ал жерде бир суроо жаз. Өткөндө студенттерибиз сонун бир эме кылышты. Араб тилинин күнүнө сцена коюп туруп ошол жерде бирөө алып сурат. Эң чоң алым ким билесиң бул дүйнөдө десе, билем деп тур. Ким десе, Шейх Google деди. Дүйнөнүн эң чоң алымы ким? Шейх Ал-Аллама Google. Ооба? Сен азыр алымдан сурабай калдың. Сен деген аты заты белгилүү болгон алымдан сурабай калдың. Сен эмне колуңда, чөнтөгүңдө бир шейхиң бар сенин, устазың, алламаң, пириң ошол сенин. Пириң, бир нерсе болсо эле айнанайын Google дейсиң. Бул эмне экен дейсиң. Ооба, ошондой болуп калдык. Бирок бул өтө коркунучтуу нерсе. Google'да ачкыла. Google'да ачканда мен силерге айтайынбы? Кимдин акчасы көбүрөөк болсо, Google ошонун оюнун ойнойт. Түшүнүктүүбү? Мени сөзүмчү боласыңарбы? Кимдин акчасы көбүрөөк болсо, бир маселе жазганда, могу сенин пальчиктериң, бир нерсе жазганда пальчиктериң. Дароо кимдин жообу чыгат? Чөнтөгү эмне болгон? Калың болгондун жообу чыгат. А кимдин чөнтөгү калың азыркы учурда? Ахли суннат вал жамаат жолун кармабагандардын чөнтөгү өтө толуп кеткен. Түшүнүктүү? Ахли суннат вал жамаат пайгамбарыбыз айткан, ислам дини гарип келди, ислам дини гарип жайылат, ислам дини гарип кайтат дейт. Гарип деген сөз анын ээси болбой, байкуштай ортого чыгып, байкуштай жайылып туруп, байкуштай кетет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жетим да. Шудасыңбы? Динибиз башкача айтканда жетим сыяктуу дейт. Албетте Алла Таала динди жеткирет. Аягына чейин жеткирет, бирок эми акыйкатта жүргөндөр ошондой болот да. Дин душмандары билет кимдин колуна көбүрөөк акча карматышты. Ошолор акчаны карматып туруп, алардын чөнтөгүн толтуруп туруп, ишиңди кыл дейт да, ошолордун колу менен динди бузушат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн сен Google'га кирип туруп, кайсы дини бир суроо жаза турган болсоң, сага номер 1 жооп ошол жерде ахли суннат вал жамаат болбогондору жообу чыгат. Түшүнүктүүбү? Эгерде ошончолук жоопту алам десең, 2-3 страницага өтүп ошол жерде чыгып калышы мүмкүн. Алда бир ыктымал маселеси бар. Туугандар, мен практикадан сүйлөп атам, тажрыйбадан сүйлөп. Түшүнүктүүбү? Мен могу жерде жөн эле сүйлөгөн жерим жок, тажрыйбадан сүйлөп атам. Эмне биз Шейх Google'га эмне барбайбыз? Биз да кээ бир учурда киребиз ал жерге дагы. Ооба. Бирок киргенде ишенгиле. Кирген учурда ошол жерге 99% мен кантип кайтам? Орусча айтмакчы. Разочарован. Ошол шейхтен. Түшүнүктүүбү? Google туура маалымат бербейт дин маселеси боюнча. Айрым сайттар болбосо, ал түшүнүктүү. Айрым сайттар болбосо, бар, ооба. Айрым сайттар бар, алымдардын сайты бар, ал башка маселе. Мен жалпы айтам. А сен айрым сайтка кирбейсиң да. Туурабы? Келдиң Google'да эмне болсо, эң биринчи кайсы чыккан болсо, ошонун базасында ошол экен дейсиң. Ал жетишпегенсип сен алып туруп ошону анын өзүңдү Шейх Google'дун шакирти катары дагы позицияга бармайсың анан. Мен билем. WhatsApp'ка дароо копи паст жибер. Бүттү маселе. Эмне болду? Жаңылыш туура эмес бир маалыматтын баштоочусу башатын ортого салган бирөө болуп калдың дагы, сага күнөө катары жетиштүү болот ошол нерсе. Кыяматта күнөө катары жетиштүү болот. Билесиңер бул кайсы хадиске келет? Адам баласына күнөө катары уккан нерсесин ойлобой эле ооз менен сүйлөгөнү жетиштүү деген хадис бар. Адам баласына күнөө катары, вообще күнөө кылбай эле кой. Бул эмне деген сөз? Такыр күнөө кылба. Периште бол, бирок тозокко кирүүң үчүн бир амал сага жетиштүү деген сөз. Такыр күнөө кылба. Периште бол, бирок бир амал тозокко кирүүң үчүн жетиштүү болот. Кайсы дегенде, кулагың уккан ар бир нерсени ылгабай, тандабай оозуң менен сүйлөп берүү. Күнөө катары жетиштүү. WhatsApp'та ошого кирет, Facebook'тагы поделиться дагы ошого кирет тууган. Түшүнүктүүбү? Facebook'тагы поделиться түзмө-түз бул хадиске амал болуп эсептелет. Ойлонбой эле поделиться кыласың. Түшүнүктүүбү?
Ошон үчүн Facebook, WhatsApp, Instagram, баланча пыстанча. Эй, акылды иштетип буларды колдонолду. Макулбу?